Коомдук жана саясий ишмер Искак Разаковдун бала чагы. Өмүр өтөт, өлүм болсо татаал, туулдуң, өлдүң. Өлбөй калуунун жолу барбы? Ал эмгек. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат деп, ал өз өмүр жолун бүтүндөй эле алдын ала айтып койгондой туюлат. Коомдук жана саясий белгилүү ишмер Искак Разаков Баткен областына караштуу Лейлек районунун Коросон айылында жашаган Берк уулу Разак жана Сайып кызы Жамиланын үй бүлөсүндө 1910 жылы күз айларында жарык дүйнөгө келген. Сүйүнүчтөрү койнуна батпаган жубайлар уулуна Исхак деген ысым ыйгарышып, жашоонун белгисиз тагдырын моюндарына илишип, эл катары жупуну турмуштарын өткөрүшкөн. Ал кездеги жашоонун оорчулугун жон териси менен тарткан Разак бүт мүмкүнчүлүгүн үй бүлөсү ымыркай Исхакка арнаган. Бал тили чыгып, ата-энесинин кубанычы болгон 3 жашар кезинде Исхак апасынан айрылган. Энесинин элеси эсинде калбаган Исхакты атасынын эжеси Гүлхан багып калат. Кичинекей Исхак өтө зээндүү жана зирек бала болгон. Эмне кылып атасыңар? Ассаламу алейкум ажаба. Алейкум ассалам. Сиз байкабай турасызбы? Биз шаар куруп жатабыз. Мына бул коргону, бул дарбазасы, бул көпүрөсү, булар көчөлөрү, бул үйлөрү, бул шаардын базары, булар дүкөндөрү, бул мечит, жанындагы турган медресе, бул шаар башчысынын чоң үйү, жанындагы атканасы, бул жерде шаарды коргой турган сакчылар турушат. Атың ким? Кимдин баласысың? Атым Исак, шахтада иштеген Разактын баласымын. Бул Ислам, бул Жалил, бул Умар. Бул эмне чөптөр? Шаардын дарактарыбы? Туура айтасыз чоң аба, бул шаардын бактарактары. Ал эми бул шаардан өткөн чоң дарыя. Чуп. Ойнай бергиле балдар. Биз көрбөй калдык го. Бул бала буйруса бир адам болот го. Астафиралла, астафиралла. Бир сайдан чыкпаган бала бирөөлөрдүн айтканын элестетип, шаарды биз көргөндөн дагы артык кылып айтып берип жатпайбы? Кудайым назарын салганы чын болсун. Бул Разактын баласына. Кана, оми. Бак карасын, кыдырдарысын. Элим, жерим деген эр азамат жигиттерден болуп өссүн. Исак балам, амин, Аллаху акбар. Ажаба бул баланын колдоочусу бүркүт болуп жүрбөсүн? Болушу мүмкүн, болушу мүмкүн. Бул биздин шаарыбыздын сааты. Чык деп жүрүп турат. Саатта кайчыга коебуз? Саат деген шаардын так ортосунда турат деп укпадыкпы? Эмне кылып атасың? Турдуңузбу тага? Турдум. Түшпөй качы кыласың? Мына түшүп баратам тага. Аякты эмне кылып атасың? Дарактын жалбырагын санап атам. Жок.
Uşul örüktün mü? Oba, Kança çaldırak var eken anam. 79.500. Onu antık sana da. Bul tarakta Hı. 9 butağı var eken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anın çoğunda emes, kiçilisinde emes, ortançısını aldım. Ortançısının şahtарын sanap çıksam 13 şah oldu. 13 şahtın ortançısını taap sanasam 680 calbırak oldu. 680 calbıraktı 13 şahına követsem 8900 oldu. 8900'dü 9 butakka követsem 9 butakka követsem 79.500 bolup çıktı taga. İshak balam. Bundan ki mındaysa navay жүргін. Göstü ipletip жүрбөсүn. Atasının kolu. Ben senin milyonga şeyin sanayalarını bilçimin. Bırak başında mınçalık netçege jeterini oylap turmun balam. Kaga men milyondan da köp sanayalam. Sadaka olayım senden, sadakan olayım. Ay balam, hadi. Bundan keyin hiç kimge bunu aytpagım makul. Makul taga. Göz deybesin. Hazır ele şundaysın balam. Şoňa golda kanday olar ekensin. Kudaydın gözü düz bolsun. Day boldunsun seni. Baykuş yapanmışının barın görmeye kalmadı mı? 1918 жылдагы түшүмсүздүк элдин жашоосун оорлотуп, ачарчылык каптап, турмуш кыйынчылыгы башталат. Жашоосу оорлогон Разак, апасы Сараны, энеси Гүлхан, анын кызы Жаңылай, уулу Исхакты алып Ташкент областындагы Курама айылында жашаган тайекеси Абдулла Молдону көздөй жөнөшөт. Алар жол азабын тартып, тилемчилик кылып эптеп, Исфагар айылына жетишет. Жолдогу оорчулуктун азабынан атасы Разак каттуу оорудан улам жарык дүйнө менен кош айтышат. Гүлхан кызын, апасын алып Хорсанга кайтат. Исхакты жолдон кошулган тилемчиге тапшырып, Абдулла Молдонукуна жеткирүүнү суранат. Пахта заводунун жумушчулары алардын кайдан келе жатканын жана кайда барарын сурашканда, турмуштун оорчулугун жаштайынан көрүп, ага көнүп калган тири карак Исхак болгон окуяны жумушчуларга толугу менен такылдатып баяндап берет. Жумушчулардын бирөөсү Исхакты ээрчитип Ходженттеги жетим балдар үйүнө алып барат. Жетим балдар үйүндө Исхак жакшы окуп, орус тилин өздөштүрөт. Тарбиячылар Исхактын зээндүүлүгүн, билимге болгон зор ынтызарлыгын байкашып, аны Ташкенттеги жатак мектепке жөнөтүшөт. Исхактын бала чагы оор турмушта өткөндүгүнө карабастан билим алуусун улантып, эл керегине жараган инсан катары таанылып, тарых барактарында өлбөс өчпөс бойдон кала берди. Исхак Разаковдун элине жасаган ополтоодо эмгеги өзү айткандай өлбөй калуунун жолу болду. Эл аны эмгектен эскерет. Исхак Разаков дайыма тирүү, элеси биз менен жашайт. Mezgil keler mezgil ötür, kez de keler kez ötür. Artımızda motor aygan, baldarı sörke görür. Bektora
батыр бекеринен айтпас Мен таза ак ишти адилет башкарып, башкалардан да ушуну талап кылуум керек. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коомда таза болор. Элимдин патриотту болгум келет. Болом менен чапкынга, каргыш урган саткынга, көтөрүлүктү достум келди. Элимдин куполунда болгум келди. Тарыхада, ташкада, таңга менен баскана, мезгил келди, кезде келди. Элибизден не деген укмуш баатырлар, улуу жазуучулар, сүрөтчүлөр, илимпоздор, чыгаан инсандар чыккан. Акылман аталарыбыздын эмгеги менен биз эгемен мамлекет болгонбуз. Ар бир кыргыз баласы мекенчил патриот болууга тийиш. Окуп билим алып, агай эжейлердин таалим тарбиясын угуп, келечекте чыгаан инсандардан болууга умтулуу керек. Илим кушу өзү конбойт колуңа, түшү бербейт жатып алсаң торуңа. Эмгек керек, окуш керек талыкпай, мына ошондо гүл төшөлөт жолуңа. Кыргыз элинин патриоту болуп, эли жерин сүйүп, элине ак кызмат кылууга не жетсин. Атанын уулу болуу урмат, элдин уулу болуу баарынан кымбат. Искак Разаковдун бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын деген сөзүн девиз катары кабыл алып, элдин уулу болууга умтулалы.